Эми балдар мектепке 6 жаштан баштап барып 12 жылдык билим алышат. Мындай чечимди көпчүлүк ата-энелер туура деп эсептешет. Алардын катарында шаар тургуну Назира Сабаева бул өзгөрүү балдарынын ой жүгүртүүсүн тез өстүрүп, сабаттуулугун алда канча жогорулатуусуна ишенет. Жаңы өнүккөн мамлекеттердин жолуна түшүп, Сингапур методикасын алып атышат. Ошол балдардын функционалдуу сабаттуулугу жоюлат деп жакшы бир системага кирип алганыбыз жакшы да. Мурдакы эски стандарт билим берүү менен эле окуй бербейчи, жаңылануу уже убактысы жетип келди деп ойлойм да, туура. Эң жакшы жери бул биздин балдарды азыркы күндө көйгөйлүү маселе болгон ошол кесипке карай багыттоо, балдарды туура кесипти таңдоого түрткү беришет экен да. Ошол кесиптик программалары кирет деп атат, ошол жагы абдан жакшы. Улуттук билим берүүнүн жаңы моделине көчүү этабы быйылкы окуу жылынан башталат. Анда 6 жаштагылар 1-класска, 7 жаштагылар 2-класска кабыл алынат. Биздин азыркы бекитилген план боюнча быйыл 4 класс кирет. Бул 1-класс, 2-класс, анан 5-8 класс. Жаңы система боюнча башталышыбыз 6 жылдык. Ошон үчүн жана 1, 2, 5 класс деген үчөө тең 3 класс башталгыч билим берүү системасынан кирет да. Анан ортоңкудан 8 класс эле кирет. Кийинки жылы дагы 4 класс кирет. Андан кийинки окуу жылында 4 класс кирет. Ошондо 3 жыл ичинде биз 12 жылдыкка толугу менен өтөбүз. Бул жаңы модель боюнча бала бакчага барбаган балдар атайын 480 сааттык наристе ыкчам программасын окуш керек. Себеби ушунда гана 2-класска кабыл алынат. Ал эми бала бакчага барып жүргөн балдар үчүн балалык программасы иштейт. 2-класстан экөө болот. Бирөө баягы наристе программасын же даярдоо программасын бүтүп келгендер, экинчиси былтыр 1-класста окугандар. Ошондо 2-класста 2 класс болуп калат. Бирөө мурдагы система менен окуп аткан класс, бирөө болсо жаңы система менен окуп аткан класс болот. Мындай класстар 5-класста да болот, 8-класста да болот. 5-класста дагы былтыр 4-тү бүткөндөр, баягы мурдагы эле система менен иштеп аткан класстар, анан быйыл 3-класстан 5-класска секирген балдар дагы 5-класс болот. Ошондо бир эле мектептин ичинде 1 класс мурдагы система менен, 1 класс жаңы модель менен болуп калат да. 12 жылдык билим берүү системасында 6-класска чейинки стандарттык билим берилет. 9-класска чейин окуучулар өздөрү кызыккан багыт боюнча тереңдетилген билим алышат. Ал эми бүтүрүүчү класстарда кесиптик багыттагы программалар окутулат. Натыйжада 2028 жылы алгачкы 12 жылдык билим алган бүтүрүүчүлөр аттестатка ээ болушат. Алардын окуу китептери да башка болот, методикалык колдонмосу да башка болот да. Алар жаңы модель менен, мисалы, илим багытындагы математика, физика, химия, биология предметтери, жанакы 8-класстарда булар бүт жаңы китептер Сингапурдан алынып, бирок алар биздин шартка ыңгайлашкан, адаптацияланган китептер болуп эсептелет да. Калган китептер боюнча биздин өзүбүздүн ата мекендик авторлор окуу китептерин даярдашат. Мисалы, кыргыз тил, же болбосо тарых, география деген сыяктуу, адабият сыяктуу предметтерди анда өзүбүздүн жаңы китептерин, ошол жаңы китептерин окушат. Жаңы модельге өткүчөктүү алар эски система менен окуй беришет, а жаңы модельдегилердин мазмуну толук өзгөрөт. Учурда 12 жылдык билимге толук өтүүгө даярдык иштери жүрүп жатат. Окутуу программалары, китептер жаңыланып, педагогдор даярдыктардан өтүүдө. Өлкө боюнча 16 миңге жакын мугалим физика, биология, химия, география мугалимдери STEM программасына ылайык сабак берүүнү үйрөнүшөт. Катарында Батина Жанышева да бар. Бир жумалык окууда болуп келдик. Анан бул окууда биз ушул Сингапур методунун баардык ыкмаларын үйрөнүп жетиштик. Анан ошол ыкмалар менен азыркы учурда окуучуларга уже акырындап пайдаланып уже өтүп атабыз. Оюндарды киргизип окуучуларга колдонсо болот экен. Эң негизгиси бул жерде мугалим эмес, окуучу сүйлөйт деген ыкма менен 4 мугалим барганбыз. Мээге чабыл деп коебуз методу. Ошол боюнча суроолор берилип, топ менен иштеп окуучулар тапшырмаларды аткарышты. Азыркы учурда 1-класста 6 жаштагы 49 миң бала билим алууда. Ал эми даярдоо тайпаларында 38 миң бала жана 0-класста 78 миң бала окуп жатат. Айсана Бакытбекова, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.